Депутат чек ара кызматын башка штабта түштүккө көчүрүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов мамлекеттик чек ара кызматын өзгөчө кырдаалдар министрлигин жана куралдуу күчтөрдүн башка штабын түштүк аймакка көчүрүүнү сунуштады. Парламенттин 19-декабрдагы жыйынында ал чек ара жана өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу маселелер Жалал-Абад, Баткен областарында көп катталаарын мисал кылды. 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараат алды. Анын ичинде Ички иштери министрлигинин ички аскеринин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Андан тышкары дагы 3 милиция кызматкери жана бир жайкын тургун ар кандай жаракаттары менен ооруканага түшкөн. Эки өлкөнүн жарандары 18-декабрда эртең менен чырдашып бири-бирине таш атышкан. Кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда саат 11:30 Тажикстан тараптан атылган октон Кыргызстандын ички иштер министринин бир кызматкери жараат алганын Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлаган. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстандын бийлигине таянуу менен Кыргыз айылындагылар эки тажик тараптын эки тургунун урганы үчүн чыр чыкканын жазды. Исфара шаарынын администрациясынан атын жашырган булак Көкташтын тургундары кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды урганын айткан. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тазик жараны жабыркаганын билдирүүдө. Кыргызстандын Баткен областынын жетекчиси Акрам Мадумаров менен Тажикстандын Сагди облусунун башчысы Ражабай Ахмадзода кыргыз-тажик чек арасындагы Көкташ айылында кездешти. Саймаитиге жасалма паспорт берген кызматкерге козголгон иш токтотулду. Кытай жараны Айеркен Саймаитиге жасалма кыргыз паспортун жаздырып берген деп шек саналган Сузак райондук калктык паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине козголгон кылмыш иши токтотулду. Мындай чечимди кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткен деген жүйө менен ушул жылдын ноябрь айында Сузак райондук соту чыгарганын мамлекеттик каттоо кызматы ырастады. Маалыматка караганда прокуратура райондук соттун чечимине каршы облустук сотко арызданды. Ички иштер министрлиги эл аралык издөөдө жүргөн Айеркен Саймаити 1982-жылы туулган Кыргызстандын жараны Самиатов Эркин Салимовичтин атына мыйзамсыз берилген паспортторду колдонуп жүргөнүн тактаган. Ушул жылдын июль айында Ички иштер министри паспортту мыйзамсыз берүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап, Сузак райондук калктык паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып коюлган. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймаити 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Туркияда аны өлтүрүүгө шектүү катары 4 киши кармалды. Аймактардагы 46 райондук гезит журнал жоюлду. Аймактардагы жалпыга маалымдоо каражаттарды реформалоонун алкагында Маалымат жана массалык коммуникациялар департаментине караштуу 46 гезит журнал жоюлду. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу аталган департаменттин башчысы Салкын Сарнагоева Жалал-Абадта өткөн жыйын учурунда билдирди. Юстиция министрлиги жогорудагы жалпыга маалымдоо каражаттардын ишмердүүлүгүн токтотуп, жаңы медиа борборлорду түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Облустарда иштеген 600 кызматкердин 110-у кыскартылып, калгандарынын маянасы 15%га көбөйдү. Учурда 7 областта медиа борборлор түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Ага облустук телеканал менен облустук гезиттер бириктирилет. Жаңы жылдан баштап аймактык медиа борборлордун бирдиктүү маалымат сайты да иштей баштайт. Аны жасалгалоо жана иштеп чыгуу боюнча тендер жарыяланды, деди Сарногоева. Мындан сырткары январь айынан тартып медиа борбордун ар бир кызматкерлери жаңыча иштөө усулу боюнча окутулуп, маалыматтарды таратууда телеканал гезит сайт багытындагы иштей башташат. Ар бир райондо 2ден кабарчы болот. Медиа борбор жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарын заман талабына ылайык иштетүүгө шарт түзүү максатында түзүлүүдө. Момбеков. Кой-Таш окуясы боюнча корутунду өзгөртүлсө, комиссияны сотко берем. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдон Кой-Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын
корутундусунун түп нускасын сурай турганын билдирди. Эл өкүлү эгерде комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган баяндамада айырмачылык болсо, анда комиссияны сотко берерин айтты. Комиссиянын корутундусу өзгөртүлгөнүн генерал Артур Капарович жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова айтып жатса, мен ага толугу менен ишенем. Бул жерде эки текст болгон. Анын үстүнө комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин тиешелүү комитетине түшпөй, эмне үчүн көпкө чейин кармалды? Буга бийлик кийлигишип, комиссиянын эки корутундусу жасалган. Бирөөнү кол койдуруп алышкан, экинчисин жарыялап коюшкан. Бул билинип калды. Бул тастыкталса, комиссиянын корутундуну өзгөрткөн мүчөлөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылып, кайра жаңы комиссия түзүлүшү керек. Комиссиянын баяндамасы жараксыз болгондон кийин анын мүчөлөрү да бул боюнча жогорку кеңештин токтомуда жараксыз болуп калат. Кой-Таш окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова 17 декабрда комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар экенин айткан. Муну 19 декабрда комиссиянын дагы бир мүчөсү Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков да ырастады. Алмазбек Атамбаев Үсөнбек Ниязовдун өлүмүнө шектелүүдө. Алмазбек Атамбаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Альфа атайын даярдыктагы аскердин командир башчысы Үсөнбек Ниязовдун өлүмүнө шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. 7-8 августта болгон Кой-Таш окуясы боюнча сотко чейинки өндүрүш иштеринин жыйынтыгында жактоочу Сергей Слесаревдин катышуусунда жүргүзүлгөн экспертиза иликтөөнүн негизинде Атамбаевка Альфа атайын даярдыктагы аскердин командир башчысы Үсөнбек Ниязовду өлтүрүү беренеси боюнча расмий түрдө билдирме берилди деп жазылат маалыматта. Эске салсак, 7-8 август күндөрү Кой-Таш айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо аракеттери жүрүп, анын кесепетинен 136 киши жаракат алып, Альфа атайын даярдыктагы аскердик командир башчысы Үсөнбек Ниязов каза болгон. Крим Төбөл Батукаевдин иши. Жактоочу Атамбаевдин кан басымы нормага түшө элек. Бүгүн 19 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук отурумдун болушу күтүлүүдө. Отурум жабык эшик артында өттүт. Бүгүнкү отурумга дагы мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу келбегендигин анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Алмаз Шаршеновичтин кан басымы нормага түшө элек. Биз анын кан басымынын мониторингин көрсөтүү медициналык таянакты күтүп жатабыз. Азырынча анын жыйынтыгы колубузга тие элек. Эгер медициналык таянак чыкса, Атамбаевдин отурумга катышпоосу боюнча өтүнмө беребиз, деди жактоочу. 1-май райондук сотунун өндүрүшүндө коррупция беренеси менен айыпталып жаткандар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, ЖМКнын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калбек Качкыналиев жана Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов. Депутат эшегети боюнча эл жаңы жылга жакын кандай эт аларын билбей калды. Депутат Зиядин Жамалдинов эшегети боюнча маселе көтөрдү. Бул тууралуу ал бүгүн 19 декабрда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын иши боюнча маселени өткөндө көтөрдүм эле. Мына менин колума уруксат кагазы келип түштү. Бул жерде бир фирмага 5500 эшек терисин торгарт аркылуу алып өткөнгө уруксат берилиптир. 5500 эшек көп да. Эгер эшектер биздин өлкөдө союлган болсо, эттери кайда кетти? Ким көзөмөлдөп жатат? Эл жаңы жылга жакын кандай эт аларын билбей калды. Эшек бизнес болсо тирүүлөй алып кетишсин. Аталган инспекциянын крышасы аябай чоң кишилерби? Канча жолу көтөрөбүз? Бул маселеге чекит коюу керек, деди Жамалдинов. Курсан Асанов 23 февралга чейин үй камагына калтырылды. 1-май райондук соту ИИМ башчысынын мурунку орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасы тууралуу маселени карады. Маалыматка ылайык, Курсан Асанов 23 февралга чейин үй камагында калтырылды. Эске салсак, 13 августта премьер-министрдин буйрутмасы менен Ички иштер министрлигинин орун басары Курсан Асанов ээлеген кызматынан бошотулган.
ИИМдин ичкиликтөө кызматы 7-8 августтагы окуялардын жүрүшүндө массалык башаламандыктардын алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо, Алмазбек Атамбаевди кармап алып келүүгө багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен милициянын кызыкчылыгын саткандыгы жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталгандыгы үчүн ИИМдин орун басарлык кызматынан Курсан Асановду бошотуу тууралуу сунуш берилген. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына юридикалык баа берүү үчүн жиберилди деп айтылат маалыматта. Жапаровдун тарапташтары саясатчыны бошотууну талап кылып чыгышты. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары саясатчыны бошотуу талабы менен 19 декабрда Бишкектеги Максим Горький паркына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар бийликтен Жапаровго ырайым кылууну талап кылышууда. Кумтөрүү маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жыл июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Прокуратура киреше тууралуу декларацияны көбүнчө депутаттар тапшырбайт. Жергиликтүү кеңештин 4000дей депутаты киреше жана чыгаша тууралуу декларацияларын тапшырган эмес. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Гүлнара Акымбаева билдирди. Ал укук коргоо органдарынын фискалдык жана мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы маселеси жөнүндөгү координациялык жыйынында жалпысынан 5106 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер декларация тапшырбаганын билдирди. 4000ден ашык адам жергиликтүү кеңештин депутаттары болуп саналат. Алардын декларация тапшыруу жоопкерчилиги мыйзамда жөнгө салынбаган бойдон калууда деген Акимбаева. Ал Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын 3/2 бөлүгү, Чүй областындагы депутаттардын 75% декларация тапшырбаганын мисал келтирген. Акимбаева жергиликтүү кеңештин депутаттарын жоопкерчиликке тартуу үчүн тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү керек деген оюн кошумчалаган.